Өнөр тайм старт алды. Алдыңкы 30 мүнөт ичинде биз менен бирге болуңуздар. Жагымдуу маанайды 100% старт улайм. Эске сала кетсек, биздин биринчи таймашты төмөнкү шилтемеге кирип көрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүн Өнөр тайм берүүсүнүн экинчи чыгарылышы. Таныштыра кетсем, Кореядан Саматаке катышат, Мусакеев. Анын шериги Элида аттуу кызыбыз бар болчу, бирок тилекке каршы кийинки турга катышууну өтүндү. Убактысына байланыштуу бул турга катыша албай калды. Саматке менен бир команда болуп катышмак. Ошондуктан Саматке бүгүн жалгыз. Саматкеге мен шерик. Жана Канатулуу Кайрат Ош шаарынан Москва жергесинде жүрүп келген. Ошондой эле Чүй облусунан Айнагүл Ачмуратова катышат. Ош шаарында окуп кеткен. Учурда Чүй облусунда жашайт. Сиздерге ар бириңиздерге айтып өткөм, биринчи тур макал айтышуу, ал эми экинчи тур обондуу өр, үчүнчү тур болсо жан дүйнөнү черткилеген көркөм ырлар. Аламдын көркүн көз ачат, адамдын көөнүн сөз ачат деп мурунтан бекеринен айтылбаса керек. Байыртадан элибиз сөзгө өтө маани берген эл. Ал тургай ар бир сөздүн өзүндө мааниси бар деп айтып келишет. Мисалга, катын деген сөздүн өзүндө катыл, тыйылып, жыйналып, сырдуу болуп жүр деген мааниде деп улуу муундагы ага эжелерибиз, чоң ата, чоң энелерибиздин айтып калган жайы бар. Аны сыңарындай эле макалдардын дагы маани маңызы бар. Ошол мааниси терең макал айтуу бөлүгүн баштасак, кандай дейсиздер? Чүчү кулак менен баштайлыбы же өз ара келишип баштайсыздарбы? Негизи чогуу эле айта берсек окшойт. Мен шеригим баарынан кам болчумун да, негизи макал акыпкачы ошого. Анда кыздын 40 чачы улуу деп туруп, Айнагүл кызыбыздан баштасак. Кайрат мырза улайт, Саматаке, сиз Кайрат мырзаны улайсыз, бири-бириңиздерди улай айта бересиздер. Акыл жаштан, асыл таштан. Кайрат мырза. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Абирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат. Улайбыз. Коёндук камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт. Эң сонун. Улайбыз. Баатыр туулса, эл ырысы, жамгыр жааса, жер ырысы. Бали. Баатыр өлсө да куралын таштабайт. Саматке. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт. Айтылдыбы бул? Айтылды. Ооба, ал макал айтылды. Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт, чечен чеченди сөзүнөн тааныйт. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Баатырдын көркү элдикте. Баатырдын көркү элдикте. Туулган жердин топурак алтын. Бардын өрүсү бар. Болот ал. Адам болуш аста, айбан болуш бир ката. Моюндан байлаган ит ууга жарабайт. Кеп эмес бекен, эң сонун. Жакшы атка бир жаман атка миң камчы. Кызды үйдө кыл жатпайт. Айтылды. Келинди үйдө гүл жатпайт. Мага келди, кимге келди? Кайрат. Шакылдаган жеңени бич эчкенди көрөбүз. Акылдаган эчкини су эчкенди көрөбүз. Колуңда туруп билинбей, камчыдан өткөн курал жок. Койнуңда жатып билинбей, катындан өткөн душман жок. Ошондой деңизчи. Не бир керемет макалдарыбыз бар, Кызы бардын назы бар. Кышы бардын жазы бар. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чаппа. Моюндан байланган ит ууга Иларысы жарабайт. келген бала атасынын сакалы менен. Кандай? Өлөр эчки койчунун таягына Маса жерде эрис бар. Бөрү карыса да бир койчулук алы бар. Улагы бар. Алыстагы туугандан дос артык. Кошуна эле го. Саматкеге келди окшойт, уланта бериңиз барат. Айта бергиле. Эл эмгегин жер жебейт. Улай беребиз, токтоп калмай жок. Өзүң эри ойлосоң да бирөө ишер ойла. Гана жигиттер. Элине султан болгуча, өз элиңе ултан бол. Эл башчы болгуча, суу башчысы бол. Сонун. Адам болуу Аста. айбан болуу бир паста. Ырайына жараша ыйманы. Ырайына жараша ыйманы дейт. Мына ушундай сонун макал менен анда биринчи бөлүктү жыйынтыктайбыз.
Кезек обондуу ырларда мурунтан өнөр баккан элибиз өнөр өргө жеткирет деп өнөрлүүнү сыйлап, мактап, даңктап, баалап турган айтылуу Токтогул Эшмамбет аталарыбыз, андан кийинкини айтсак Ырыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев аталарыбыздын жолун жолдогон муундан уучубуз кур эмес. Салтка карап улуулата баштасак, Самат эке. Ырыспай Абдыкадыровдун Периштем деген ырын аткарып берейин, э? Ошто алып коеюн. Саналар уюп, сайылып қанжар сезімге, сағынып сені, сарғайып жүрген кезімде, ақ толқын болып, ақ шоқым болып, көрінші маға періштем. Ақ толқын болып, ақ шоқым болып, көрінші маға періштем. Көңілім еңсеп, пайызды емес тереңде, түндіктің суығы тұрғанда қаптап денемде. Асқарым болып, ақ жалын болып, жылытшы мені періштем. Асқарым болып, ақ жалын болып, жылытшы мені періштем. Жетем деп улам, жылт еткен мақсат соңына, турамын азыр, шырмалып қайғы торына. Қареке болып, үмітім болып, жанында тұрчу періштем. Hareket olup ümitim bolup canımda turçu perişte. Çarçadın beni dayım akın bay senizde, Turamın azır, abağım gürkü senin sen. Aktanım bolup, akşamım bolup, düşüme girçi periştem. Aktanım bolup, akşamım bolup, düşüme girçi periştem. Düşüme girçi periştem. Баракелде. Эң сонун өнөрүңүз дагы да өркүндөй берсин. Аябагандай сонун ыр болду. Көргөн уккан бийкечтердин баарысы сиздин периштеңиз болгусу келип кетти окшойт. Балким периштеңиз угуп жаткандыр. Кайрат, кезек сизде. Билбейм кайдан
табылғансың сен маған. Маңдайыма бүткін жалғыз бақыттай. Seni süydüm buyruk alıp takdırdan. Başkalardım mini sağa takıbay. Ceyal olsun men jaralıp sen üçün. Törölgöndө mendik bolup törözdüm. Seni süydüm buyruk alıp takdırdan. Başkalardım meni sağa takıba. Эң сонун өнөрүңүз өркүндөй берсин. Дайым экөө болуп гана жүрүңүздөр демекчибиз. Айнагүл, Кайрат мырзанын ырын уктуңуз да. Эми бир жакшы жооп кылыңызчы. Мейли тагдыр мага башын ийбегин. Мейли тагдыр камыргып бийлегин. Мен өзүмдү башка нерсе сурабайм. Асказодой атенемети бегин. Асказодой атенемети бегин. Мейли тагдыр сыйлаганды бербегин. Маңдай жарып мага жарык тийбегин. Мен өзүмдү башка нерсе сурабайм. Ынтымактуу бир тууганга тийбегин. Ынтымактуу бир тууганга тийбегин. Бул жашоодо турсун дайым күн чыгып. Жалгыз гана сүйүүмө тийбегин. Жалгыз гана ак сүйүүмө тийбегин. Мен өзүмө башка нерсе сурабайм. Түбөлүктү досторума тийбегин. Бир туугандай досторума тийбегин. Бали, сонун дайыма жакындарыбыз жаныбызда болсун. Бактылуу гана жашоодо баарыбыз бар бололу. Үнүңүзгө береке, Айнагүл. Саматке анда Обондуу ырдын экинчи айлампасын баштасак жуп болсун. Майрамбек Осмоновдун сезимдеген ырына коюп Bugün men seni istedim. Joluksan aytıp berem sebeplerim. Yaşlığım getki çekti, ömrüm öpkü çöktü. Bu sezim avasoday gerek dedim. Bu sezim, bu sezim avasoday gerek dedim. Örtledin yüreğimdin barı çoğun. Жолу барган диваны дарылынын
başkalarga, yok kaldı başkarga. Bilemin senden bölüm darı çoğun. Bilemin senden bölüm darı çoğun. Bilbeymin kaydan seni tabarındı. Bildirip koyson bolup habarındı. Göz dalbay titresem de, ör жазıp bütmesem de, sağındım carokerim camalındı. Sağındım carokerim camalındı. Sağındım carokerim camalındı. Сөз жоқ, керемет. Самат акенин ырларынан сезим, сүйүү жыттанып турат экен. Бар болуңуз. Анда Айнагүлдөн Самат акеге жооп болот экен. Sen менин жазылбаган ырларымсың деген ырды анда аттап берейин. Самат байкеге жооп. Sen менин жазылбаган ырларымсың. Sen менин айтылбаган сырларымсың. Уйлатып жүрөгүмдү алолонткон. Sen менин жаштык жалын жылдарымсың. Sen менин көктем кезип чалкып жаткан. Üstümde koyup çarda koşkan. En nazik erke sesim kıldarınday. Sen menin jırgalımsın nurun çaçkan. Sen menin ak kepterim kanat kakkan. Sen menin kulağım kalkıp akkan. Razımın min mertebe tağdırıma. Ömürde izlep жүрүп seni tapkan. Кайрат, эми Айнагүлгө жооп кылсаңыз. Кырлуу жамгыр төгөт жалгыз барап кызга жөлөк ыйлап көз жаш кыйбай тагдырга тарынган жүрөктү бак тамчы айтчы качан келет сүйүү жазып качан келет сүйүү жазып качан келет сүйүү жазып. Бар экенсиз го. Өнөрүңүз дагы да өркүндөй берсин. Мен кече сонун бир инсан менен бир нече саат маектешип калдым. Ошол инсандын айтканы мага аябай жакты эле. Сиздер менен негедир бөлүшкүм келип турат. Адамдын мүнөзү, кылык жоругу, келбети башка болсо дагы адамдын жан дүйнөсүндөгү, жүрөгүндөгү сезим жашайт. Ошол сезим бардык адамда бар. Бардык адамда бирдей деп айткан эле. Ошол нерсени сиздер аткарып өткөн сүйүү ырлары айгинелеп турат. Дагы да талантыңыздарга талант кошулсун.
белгилүү чыгаан акыныбыз Алкул Осмоновдун керемет бир саптары бар. Мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм, ыры жок, өмүрүмө канааттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм. Аны сыңарындай калп айта албаган ырлардын кезегин баштадык. Шамал айдап көлдүн киргил көбүгүн, кашка суудай мөлттей түшкөн өмүрүм. Жыл айланып өткөн сайын жаштык күн, улам сулуу, улам ысык көрүндүм. Кери тарткан кербестикке жеңилбей, ай балалык, жыргал нерсе экен го, карлыгачтын канатынан желиндей. Керемет ыр саптары авторго байлы дейбиз. Ошол автор жараткан керемет ырды дагы да жүрөккө жеткире окуган сиз болдуңуз, бар болуңуз. Анда биз Кайрат мырзаны 3-бөлүктөгү тапшырманы аткарбагандыгы үчүн таймаштын аягында чын эле күлдүрүп берүүсүн талап кылабыз, Саматке баштадык. Мына жерден бир чыгып калды. Ошону окуй берейин да. Мелис Маматжанов агайыбыздын сени сүйүп жетпегеним жакшыраак деген экен. Өз олжосун күткөн өңдү мүнүшкөр, өгөй жанды кылбасаң чөмүткөр. Махабаттын билиш үчүн кадырын, мейли башка жанды мендей сүйүп көр. Тереземдин сырт жагына кеч кирип, темир сымал даттан барам эскирип, өрттөлүп мен бүткөндөн соң келбечи, өрт өчүргүч кызматындай кечигип. Сен сырыңды айтпаган соң чечилип, согот шамал жан дүйнөмөн тешилип, биле албай сүйөрүңдү сүйбөшүң, бүтүн жүрөк бара жатат кесилип. Чогун топтой кайра күйөт жалынай, жүдөп жүрөм өскөн чачтай алынбай. Сунушума макул де же жок дечи, шишик болуп толуп кеттим жарылбай. Ушундай керемет ырдан кийин ал сулуунун макул дешине биз ишенебиз. Кана эми жүрөктө Bluetooth болсо, жүрөккө жалаң гана кубаныч толсо, кайгы капа азаптарды удалить этип, жүрөккө жалаң гана кубаныч, сүйүнүч сүйүүлөрдү койсо, деп койсо. Мен муну чындыгында билбейм да. Бир аз заманбап ыр болду окшойт, чындыгында жүрөгүбүзгө дайым сүйүү, бакыт гана толсун. Биздин Айнагүл орус тилдүү кыз, ошондуктан жан дүйнөнүн айтымын, жан дүйнөнүн каалоосун четке кага албайбыз. Орусча деле уга беребиз, катышуучулар. Ты понимаешь ли последнее прости? Целый рушится, и новый возникает. Найдутся ли в новом светлые пути? Весь в неизвестности лежит он и пугает. Жизнь будет ли сильна настолько, чтоб опять вдохнуть живым теплом мне в душу ледяную? Или, может быть, начав как прежде обожать, я обманусь, принявший грезу злую? За правду ли начав вновь верить, вновь мечтать о чудной красоте своих же измышлений, почту огнем молитвенных стремлений ряд пестрых вымыслов, нисколько не святых. Анда ушундай жагымдуу маанай менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге эркин микрофон кезегин берсем. Рахмат сиздерге биринчиден ушундай уюштурганыңыздарга, ошо чет жакта жүргөн мигранттарга арналат экен. Негизи ошол маданиятыбызды, тилибизди унутуп калбаш үчүн ушуларды эске салып, ушул нерселерди уюштурганыңыздарга чоң рахмат. Бул да кыргыз маданиятына болгон чоң салымыңыздар. Ошол элибиз ар дайым тынч болсун, орус урткудан алыс болсун. Маданиятыбыз өнүгө берсин мындан ары дагы. Ошо баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга ушундай маек түзүп бергениңиздер үчүн. Чындап эле маанайым көтөрүлүп калды. Бир башкача бир атмосферага түшүп калгандай болуп кеттим. Бирок чынында жакты аябай. Чоң рахмат. Дагы бир жолу алардын сөзүнө кошулам мен баарыначы. Кыргыз элинде тынчтык болсун. Баарыңарга чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Каерде болсуңар да оорубай, ден соолукту карап жүргүлө. Ошо бар болгула, бактылуу болгула. Рахмат. Ушуну менен өнөр таймды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин жеңүүчүлөрдү сиздер аныктайсыздар. Ошондуктан купуңуздарга толгон катышуучунун ысымын комментарийге калтырып кетиңиздер. Жана ошондой эле биздин өнөр тайм таймашына катышууну каалагандар бизге байланышыңыздар.